4 айлык наристенин өлүмү иликтенет. Башкы прокуратура Бишкектеги балдар үйүндө шалакылыктан улам ымыркай чарчап калганын билдирди. 8-апрелде наристени багып алган аял балага күбөлүк алуу үчүн Октябрь районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылган. Ал жерден кызматкерлер эненин баланы асырап алууга тийиштүү документтери жок деп милицияга кабар берген. Прокуратура ымыркайды укук коргоо органдары менен соцкызматкерлер энеден анын эркине каршы тартып алып, Бишкектеги балдарды реабилитациялоо жана үй-бүлөнү колдоо борборуна тапшырганын кабарлады. Прокуратура баланы борборго өткөрүп берип жатканда саламаттыгы жакшы болгонун жана анын абалы реабилитациялоо борбордун мед кызматкерлери өз ишине шалакылык мамиле жасагандыктан ымыркай 12-апрелде көз жумган деп белгилейт. Балдар үйүнүн директору Чолпон Арыкбаеванын айтымында наристе өз өлүмү менен чарчап калган. 12-апрель эртең менен кыз тамактанган. Жарым сааттан кийин медайым баланын уку барып калганын көрүп, тез жардам чакырган. Бирок кыз чарчап калган. Баланын өлүмү үчүн биздин кызматкерлерди күнөөлөөгө эртелик кылат. Сотто далилденсе жоопкерчилик тартууга даярбыз, деди Арыкбаева преске курган маегинде. Баланын өлүмү боюнча экспертиза дайындалды.